Аль-Шараф курулуш компаниясына таандык бул көп кабаттуу үй мыйзамсыз башталган. Ош шаардык мэриясы курулушту токтотуу боюнча бир канча ирет эскертүү берген. Курулушту көзөмөлдөө кызматы эскертүүлөрдү эске албаган компаниянын электр энергиясынан тарта бардык коммуналдык кызматтарын өчүрүүгө аргасыз болду. Аль-Шараф курулуш компаниясына таандык бул көп кабаттуу үйдүн суу, свет, газ, электр энергиясы дээрлик бардык коммуналдык кызматтары бир нече күн мурда кыркылган. Анткени курулуш иши өз билемдик менен мыйзамсыз түрдө башталганы айтылган. Бирок биз келген учурда курулуш иштери дагы деле уланып жатканын көрдүк. Курулуш иштери электр жарыгысыз солгун жүрүп жатканына күбө болдук. Аль-Шараф компаниясынын өкүлдөрү менен байланышууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок. Эми алар коммуналдык кызматтарды кайра кошуу үчүн бардык документтерин толуктап же соттон утуп чыгуусу керек. Эми бул боюнча да иш токтобойт. Дагы иш улантырыла берет да. Штраф да каралат. Буздур боюнча арыз да келтирилет сот органдарына. Тийиштүү жактарга кайрылабыз. Муну менен чектелбейт. Ош шаардык мэриясы бул сыяктуу өз билемдик менен башталган 10 мыйзамсыз курулуштун коммуналдык кызматтарын өчүрдү. Алардын 7 көп кабаттуу үйлөр болсо, 3 кафе, ресторандар. Ош преске жана Ош шаар суу канал муниципалдык ишканасына мыйзамсыз курулуш деп атайын каттар жолдонот. Ал каттын негизинде Ош пресс тиешелүү службалары барып атайын электр энергиясын өчүрөт мыйзамсыз курулуштардын. Ал эми Ош водоканал болсо, Ош шаар суу канал болсо барып суусун жана саркындуу түтүктөрүн үзүп атат. Мыйзамсыз курулуштарга мындай катуу чара колдонуу дагы да уланат. Анткени Ош шаарында соттун чечиминен кийин да апелляциялык даттануу менен соттук иштери жылдап созулган. Ал арада курулушу дээрлик бүтүп калган көп кабаттуу үйлөр ондоп саналат. Коммуналдык кызматтарды өчүрүү дал ушул мыйзамсыз курулуштарды оздуктоо максатында жүрүп жатканын кала бийлигинен билдиришти. Анан биз эскертебиз, токтойт деп айтабыз. Документтериңи толук алгандан кийин иш башта деп айтабыз. Ага да көнбөсө анан ушундай иштерге барып атабыз да. Анан курулуш токтотуш үчүн. Анан башкаларына штраф салабыз, укук бузуулар кодекси боюнча. Анан доо келтирип сотко өткөзөбүз. Анан бул да ошол аракеттердин бир түрү да. Ош шаарында жалпы 18 көп кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз. Мындан бир нече жыл мурда мыйзамсыз курулуштардын саны 73кө жеткен. Бирок компаниялар документтерин толуктап тиешелүү кызматтардан уруксаат алгандан кийин мыйзамсыз курулуштардын саны азая баштаган. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.